Эльмира Сапарова аттуу Facebook колдонуучусу өзүнүн баракчасына урматтуу кыргыз элим, бул сүрөттөгү Токтобүбү Оргалча 10 жыл мурун Гуанчжоу шаарында күйөөсү Нургазы менен көптөгөн коммерсанттарды алдап кетишкен. Семейство мошенников, аферистов, кыргызым алданба, булар бир инсанга жакшылык кылбаган, акча үчүн күйөөсүн тааныбайм деген Оргалча, күйөөсү Нургазы афер деген сыяктуу билдирүү калтырган. Политклиника медиасынын журналисттери Эльмира Сапарова менен байланышканда ал төмөнкүлөрдү айтып берди. Нургазы деп таанышканда паспортун текшериш керек. Эмне үчүн текшербейт билбейм. Бул паспортун алмаштырган. Мунун аты Нургазы болчу. Апасынан да сураш керек да, апасы Нургазы деп сүйлөйт эле. Ушул айткан болчу да, бул прокуратурада ушул эмеде иштеп, кадам жайда иштеп, кичине эме болуп калып, анан ишинен айдалганбы, иши кылып соттолгонбу, иши кылып ошентип кеткен деген болчу да. Сиз ошондо Токтобүбү Оргалчанын күйөөсү Нургазы менен биринчи таанышыптырсыз да, 2011-жылы. Каяктан таанышып атасыз? Поезддан таанышкан. Поездда биз чогуу келгенбиз. Эмеден Бишкек, Новосибирск. Гуанчжууга баргыла, Гуанчжууда арзан болот. Мен жардам берем, мен ошол жакта фирмам бар, үйүм бар деп айткан да. Ошондон барганмын. Мен барган кезде ошондо өзүн тааныштырганда Екатеринбургда точкам бар, Томас деген фирманын эмесин сатам деген. Боксерлерин, нижний белье, мужской. Ошондон Екатеринбургда точкасы бар. Болот ошол мезгилде. Анан Москвадан да точка ачамын деп жатам деген болчу да, Люблинадан. Анан ошентип эле сүйлөшүп калганбыз. Мен жанагы эженин акчасын алып, иши кылса Гуанчжууга барамын. Ошол телефон номерин берип, жардам берем деп эме кылган болчу да. Анан ошол Гуанчжууга барганда мен ошондо аялы Токтобүбү менен таанышканмын. Ошол мезгилде Гуанчжуудан ошол товар салышат экен да, Томас деген ошол эми боксерлерин. Ошентип товар алып келип, бул Люблинадан точка ачып, ага чейин карындашы, Гүлмайрам деген карындашы бар эле. Ошол единственная жакшы ишеничтүү ошол болуп чыкты да акырында. Товарын кичине кайтарып берди. Анан апасы Айымбы эже, Нургазынын каттам жайдан болот. Люблинага точка ачып, Новосибирскиден да кымбат сатылат деп, мен Новосибирскке келип турган товарымды берип койгом да, ошентипчи. Макул болганда кымбат сатылат экен эмеде, Москвада депчи. Кымбатыраак сатсам мага да жакшы да деп. Ал товарыңыз канча сомдук эле, канча акча карыз болду баш аягы? $20,000 товар эле. Андан кийин ошол товарды алып келген жол киресин төлөгөнмүн, андан эмеге жол киресин төлөгөнмүн, Москвага жөнөткөнмүн. Анан ошентип жөнөткөм ошол товарды. Жөнөткөндөн кийин булар баягы апасы сүйлөшүп, Нургазы баягы көмүскөдө калып кеткен да. Ошол боюнча мен Нургазыны көрбөй калганмын. Апасы эле жооп берет эле, апасы менен сүйлөш дейт эле, ал занят дейт эле, өзүнө чалсам албайт эле. Апасы менен сүйлөшөт элем, карындашы менен сүйлөшөт элем. Андан булар банкрот болуп калдык, местабыз антип кетти, мынтип кетти, алдап кетти бирөөлөр деп иши кылып Люблинага бир барып келгенмин. Апасы алдап жолго салган мени. Артыңдан эле акчаңды салып берем, мына местаны алдык деп Люблинада местасын барып көргөнмүн. Соода кылышат экен, ошондо да баягы ошол боксерлерди коюп алган эме точкасына ошол Томас деген боксерлер болчу. Арадан 1 жыл өткөндөн кийин байланышып турганбыз, андан Екатеринбургка барганмын. Анан товарымдан ошол бир частын жөнөтөт эме Гүлмайрам, ошол карындашы, эже капа болгон ушул товарыңыз, хотя бы ушул товарыңызды алып калың деп. Ошол мезгилде мен Токтобүбүгө чалсам мынтип койгонда, ким башта айткан Нургазы бербей жатабы, мен Нургазы менен сүйлөшөм деп аткан, жакшы элечи. Кийин эле чалсам Нургазыны мен тааныбайм, өзү менен сүйлөшүп ал. Апасын дагы алар мени тойгозду, андай мындай деп сүйлөнүп эметкен да. Кытайга чалып, ой, мен барып экөөбүз эме кылган болчубуз го деп жардам берип коюп, бул мынтип эме телефонунда, сим картасын дагы вообще жок кылып салды. Мен чалган номер не отвечает деп
жоготуп алгам да. Бирок апасы чала берет элем, алдап кое берет эле. Чала берет элем, алдап кое берет эле да. Канча баш аяга канча акча карыз болуп калды ошондо? Азыр мен ошондо айымбы эженин өзүнө өткөргөнүм 850 миңдик товар эле да. Наркы биринчи товардын эмеси боюнча, Нургазы экөөбүздүн эмебиз боюнча общий 1 миллион 300 болчу да. Анан айымбы эже мага расписка жазып берген болчу. Мен сага өзүм колум менен 850 миң төлөп беремин. Мен операция болдум жүрөгүмдөн деген. Мен Екатеринбургка баргандачы, мен жакшы болуп алайын, мен сага өзүм 850 миңди төлөп берем деп жазып берген болчу да. 10 жыл болду. Фейсбуктан кече жаңылык эмтип эле көрүп атып эле жанагыны көрүп сразу тааныбадым ошондучу. Сүйлөгөндөрү да эме болуп атпайбы, ошо болуп атпайбы. Неужели мына мошенниктер ушу Кыргызстанга келип калган деп. Мен баягы китаянка кызга чалганмын да, бир ошол китаянка кыз баягы фирмасында орус тили билген китаянка кыз бар болчу да. Баягы груз принимать эткен. Анан ошого чалсам ошол айтпадыбы? Они не платили и за квартиру не рассчитались, и еще в офис не рассчитались, аренду деп. Аларды да ошентип кеткен да. Кадам жайдан болушат. Бир иним барганда ошол инимди жөнөткөм, барып таап келчи. Мен просто менде 6 балам бар. Балдарым кичинекей болчу ошол кезде. Сен барычы ушундай кадам жай деген жерге барчы издечи деп. Бакы эме паспортный данныйлар менен барып издегенде эже булардын жаман карыздары көп экен, эже булар жаман ошол жерде дагы аферисттер экен, булар жаман элди алдайт экен деп келген да.